Зилзаладан жабыркагандар үчүн каралган сумманын көлөмүн көбөйтүү керек. Бул тууралуу чайчиликтер алардан кабар алып барган облус жетекчилигине билдиришти. Жабыркагандар суда үчүн каралган 200 000 сом менен үй баштоо кыйынга турарын айтып, жеңилдетилген насыянын суммасын жогорулатып берүүнү суранышты. Облус башчысы болсо бул маселе каралаарын билдирип, аларга гуманитардык жардам көрсөттү. Темага кененирээк кабарчыбыз Эрмек Муратбек уулу токтолот. Тазагүл Бакирова жер титирөөдөн жабыркаган чайчылыктардын бири. Ал азыр өзгөчө Кырдаалдар министрлиги берген мобилдик үйдө жашап жатат. Бул бөлмөдө 7 адам жашайт. Анын ичинен 5-өсү жаш балдар. Контейнерде ысык кармоо үчүн жылыткыч орнотулган. Анын жардамында чакан бөлмө бат ысыганы менен от өчкөндө тез эле муздап калат. От жаксак жылуу болот, от өчкөндөн сразу муздак. Муздайт да, тез муздайт. Ушу көмүрдүн күчү менен отурабыз да. Эми эшиктен көрө күндү болсо дагы жылуу, чатырдын ичи, коркпой жатасың. Үйдүн ичинде коркосун, эми каерден эмне түшүп кетет экен деп күнүгө болуп атат мисалы. Түнү ошо 12-1ге чейин отту өчүрбөйбүз. Андан кийин ойгонгондо сразу чукулап да көмүр салып коебуз, жарым жилик. Ошо менен турат, таң атыкча чок. Зилзаладан жабыркагандарга өткөн жылдын аягында көмүр берилген. Азыр анын акыркыларын иштетип жатышат. Чайчылыктардын абалынан Ош облусунун башчысы кабар алды. Ошондой эле өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгү тарабынан жабыркагандарга кумшекер жана көмүр жеткирилди. Элдерден түшкөн жардамдар бар, башка чет мамлекеттерден келген жардамдар бар. Буну атайын комиссия менен бөлүп, мына 1770 тонна ошол тушенга алып келдик. 8850 килограмм un, bir 800 килограмм кум шекер, май, макарондорду алып ушул элден кабар алып коюп келдик. Жер титирөөдөн 532 жаран жапа чеккен. Жабыркаган үйлөрдү категорияга бөлгөндө Чайч айылында 166 үй 4-чү категорияда, 11 үй 5-чи, 72 үй 3-чү даражада жабыркаганы аныкталган. Алар үчүн 131 мобилдик үй бөлүнгөн. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү бүгүнкү гуманитардык жардам 177 үй бүлөнү кыштан кыйынчылыксыз алып чыгат деген пикирде. 48 тонна жөнөттат. Бул эми ушул көмүрлөр менен биз кыштан чыгабыз буюрса. Кыштын акыркы айлары болуп калбадыбы, бул боюнча көмүр жетишерлик болот. Кайсы категориядагылар? Бул 4-чү, 5-чи категориядагыларга 177 үй бүлөгө таркатылат. Жер титирөөдөн көбүнчөсү Чайч айылы жабыркаган. Аларга турак үйлөрдү кайра калыбына келтирүүгө өкмөт тарабынан 200 000 узак мөөнөттүү суд да берилген. Бирок жергиликтүү тургундар бул сумма бир үйдү тургузууга жетпейт деген пикирде. 200 000 пайдаланына зорго жетет. Жетсе фундаментине ол үйлөрдү куруш үчүн миллион пул кетет, миллиондон ашык пул кетет. Ам баарын 4-3 малы бар, onu сатып алып эле бир үйдү карап отура эле. Ошону эми өкмөт өзү караштырып жардам бериш керек да өкмөт. Материал жаңкы губернатор айткандарды эртелетип мына февралдан кийин март айларында бизге алып келип берсе, биз урунушубуз керек үйлөрүбүзгө. Бирок облус жетекчиси судданын суммасын көбөйтүү мүмкүн эместигин айтты. Ал мамлекет тарабынан берилген каражат. Бирок өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгүнүн казынасында да каржы бар. Ал акча өкмөт менен макулдашылып, облустагы жардамга муктаж жарандарга берилет. Андан көбүрөөк берилбейт. Анан бирок бизде бүгүнкү күндө мына 52 миллион сомдой акча турат. Bir 180 000'den aşığırak AQSh dollары турат. Bunu da şu Премьер-министр өкмөт менен макулдашып туруп, азыр биз комиссия түзүп, эң жардамга муктаж колунда жок үй бүлөлөрдүн 1-2 ошол область боюнча ошолордун үйүн куруп бере турган сунушту аларга жеткизсек. Мындан сырткары, Чайч айылында ички арыктарды тазалоо көйгөйү бар экени жолугушууда айтылды. Облус башчы бул маселени чечип берүүнү убада кылды. Эрмек Муратбек уулу, Арген Калыбек уулу, Ынтымак, Кара Суу району.